Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, момун мусулмандар. 7-де сиздер менен кайрадан Темирлан Ахматов. Бүгүн сиздер менен биз ушул жашыл Кыргызстан жөнүндө сөз кылабыз. Андыктан орозоңуздарды Кудайым кабыл кылсын. Өлбөгөн жанга жас келет деп, жазга жетишкен Кудайга шүгүрлөр айтабыз. Жана өзүнүн үлгүсүн, өрнөгүн калтырган сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттар айтабыз. Бүгүнкү биздин коногубуз Иман Нурлуу парламент фракциясынын лидери Кадырбеков Нуржигит Кадырбекович. Ассаламу алейкум, кош келдиңиз. Ва алейкум ассалам. Орозоңуз барек болсун. Элиңиз менен амандашып алсаңыз. Ассаламу алейкум. Аманчылыкта, тынччылыкта көрүшкөнгө шүгүр айталы. Орозо деген бир адамдын оңолушуна мүмкүнчүлүк экен да. Мүмкүнчүлүк экен, анткени адам болгондон кийин адам деген атка арзып жашаш бул өзүнчө адамдын мойнундагы милдет, парыз деп билем. Атыбыз адам болгон менен затыбыз ким болуп жашайбыз, өзүбүздүн жүрүм-турумдан, сыпаттан, ниеттен, тилектен. Ошон үчүн ушул орозодо мүнөздү оңдогонго, адепти оңдогонго, жүрүм-турумду оңдогонго, адамдар менен мамилени оңдогонго, каталыктарды оңдогонго аябай жакшы мүмкүнчүлүк экен. Адам билбейм, ачка болгондо ой жүгүрүсү башкача болот экен. Ачка болгондогу напсини башкаруу башкача болот экен. Ачка болгондогу башкалардын акыбалын түшүнүүсү башкача болот экен. Ошон үчүн ушул шансты колдонуп калыш керек. Эгер бардыгыбыз адам деген атка арзып жашасак, дүйнөдө согуш болмок эмес. Тирешүүлөр болмок эмес, алдап кетмейлер, ичип кетмей, жеп кетмей, бирөө накысына кирмей болмок эмес. Айтор Рамазандан башкача болуп чыгалы, бирок өнүгүп чыгалы, руханий жактан, физикалык жактан, анан интеллектуалдык жактан, эмоционалдык жактан өнүгүп чыгыш насип этсин. Алла разы болсун. Анан агай мынакей мен билгенден ушу канча жылдан бери эле жашыл Кыргызстан деп келатасыз. Кыргызстаныбыздын көрктөндүрөлү, ушул биздин жүзүбүз түкүрбөйлү, какырбайлы деп көп ошол долбоорлордун авторусуз. Ушул темага токтолуп берсеңиз. Жакшыдан бак калат, жамандан жүрөгкө так калат деп кыргыз бекер айтпайт. Ушу келечекти ойлогондо адам 2-3 ишти кылат экен да. Мисалы бир 10 жыл, 100 жылды ойлосоң бак эк деп айтат да. 1000 жыл алдын ойлосоң балаңды окут деп айтат. Ошол сыяктуу эле бак эгиш керек. Эмне себептен дегенде биз бак эккенде биз мынтип айтып атабыз да, бактуу өлкө, бактылуу өлкө депчи. Биз азыр Кудай таала бизге ушундай сонун табиятты берип койгон. Бирок ошол табиятты сакташ милдетин кошо берген. Мисалы азыр мөңгүлөр турат, мөңгүлөр жылдан жылга эрип баратыптыр. Мөңгү эрип баратса, бул экологиялык катастрофа. Бул деген суу азаят деген сөз. Бул деген Кыргызстан суу державасы болбой калат деген сөз. Геосаясий акыбалы мурдагыдай күчтүү позициясы бекем болбой калат деген сөз да, орой айтканда. Ошон үчүн мөңгүлөр сакташтын эң жакшы жолу бак эгиш керек турбайбы? Башка жолу жок экен. Абаны тазалаштын эң жакшы жолу бак эгиш керек. Экономиканы көтөрүштүн жолу деле ошол. Мисалы, өргө эгесиңби, алма эгесиңби, кайнала эгесиңби, аны сатасың. Аны кургатып бир мындай кайра иштетип сатсаң болот, фабрикаларды курсаң болот, адамдар бир жумуш менен камсыз болот. Ошон үчүн биз жашыл Кыргызстан деген токтом кабыл алганбыз. Мунун максаты мындай: мамлекет жылда эле эгип атпайбы? Ооба. Эккен менен кайра курап калып аткан жерлер бар да. Ошону мониторинг кылып, канча процент курап атат, эмне үчүн курап атат, ошон үчүн акча эмнеге талаа кетип атат, ошого жол бербеш жагы болчу. Биринчиден ошол баарды сактап калыш. Экинчиден бүткүл эл журту тартыш керек болуп атат да. Мисалы, жалаң мамлекеттин акчасын өлкөнү көгөртө албайсың. Бирок ар бир адам жылына ар бир адам жаран катары мен быйыл сөз сегем деп туруп эге турган болсо, мына бизде 7 миллион калкыбыз бар, ар бир 3төн эксе 21 миллион бак отургузулат экен. Ошого бир адамдын 3 көчөт деген демилге өтүрүп атабыз. Мисалы, бабаларың үчүн бирдек, келечек муун үчүн бирдек, өзүң үчүн бирдек. Бул минимум. Каласаң 1000дек, каласаң 2000дек, каласаң 100дек, бирок жок дегенде 3төн отургузса, мигранттар да каражат которсо, бул жакта эгиле турган болсо, ошентип Кыргызстан агарып көгөрүп кетет беле деген ойда. Бирок түшүнөм, азыр кунарсыз жерлер бар. Өзбекстанга, Тажикстанга өткөндө билесиң, кунарсыз жерлерин жапжашыл кылып койгон. Ооба. Бизде мындай бир такыр жерлер бир топ болуп атат да. Аны ушул жакка суу алып чыгыш керек, аны билем. Тамчылатуу системасы менен ирригациялык система куруш керек, аны билем. Ошонун баарына бир каражат топтолуп, өлкөнү бир көгөртүп алсак, өзүбүздүн деле көңүлүбүз өсмөк, өзүбүздүн деле авирибиз болмок, туристтер үчүн бир жакшынакай көрүк болмок, шөкөт болмок дегендейчи. Ошон үчүн бул долбоорду баштаганбыз. Быйыл эле токтомдун аткарылышы боюнча өкмөттөн маалымат алдык. Өзүбүз болсо бир акцияларды баштап атабыз. Анан жакында Бириккен жүрөктөр деген команда бар экен, фонд, алар дагы ушул ишке аралашып атат да. Баракелде. Анан агай айтсаңыз, ушул сиздин фракция ушул Кыргызстанда кайсыл жерлерге мындай масштабтуу көчөт отурсуңуздар?
Билесизби, баягы президентибиздин деле Жашыл мурас деген өзүнүн идеологиясы бар. Бирок көбүнчө ушул эккенден кийин контролдош жагын айтпадымбы? Биздин негизги ошол Жашыл мураска, Жашыл Кыргызстандын көрсөткөн көмөгү эл журтту массалык түрдө тарталды деп атпайбызбы? Ошон үчүн бир 2-3 мисалды айтып берейин. Өткөн жылы Жогорку Кеңештин депутаттарынан кадимкидей эле каражат топтодук. Каражат топтоп туруп Ак-Талаага бардык. Ак-Талаада бизге бир жерди атайын тосуп коюшуптур, сууну алып келип коюшуптур, жооптуу адамды дайындап коюптур. Биз 3 талап койгонбуз да. Жерди тоскула, мал жеп кетпеш керек деп. Анан суу болуш керек. Анан жооптуу адам эртең бир шуну курап калса, мойну менен жооп бере тургандай жооптуу команда болуш керек деп. Ошону кылган экен Ак-Талаанын акими. Канча гектар? Бул бир канча гектар? Эгер адашпасам бир 5 гектар тегерек болду го дейм. Анан ошол жака бардык дагы чычырканак эктик. Чычырканак эккенде кандай? Баягындай жапай чычырканак эмес, Россиядан атайын сорт алынып келинди. Бир Азамат деген сарылдык жигит бар, өзү багбан. Ошол өзү инструктор болуп барып берди. Анан мындай жол бар экен да, ургачы, анан эркек көчөттөр болот экен. Аны кайдан билейин мен? Ар бир канчанчы, бир 7-сиби, 4-сиби эркек көчөт болуш керек экен. Ошентип ал өзү баарын түшүндүрүп берди. Анан эгерде ошол өнүп кетсе, агар көгөрүп кетсе, чычырканак азыр дүйнөдө аябай басы көтөрүлүп атпайбы? Ооба. Ашказан укмуш турбайбы? Ырак оорусуна даар экен. Бул араб өлкөлөрү тим эле кызылдай эле акчага сатып алат экен да. Анан ошону бир өнүктүрүп, көгөртүп алса, ошо жергиликтүү эл ошону сатып, балким жанында бир фабрика курабы, цех курабы деген ниет менен кылдык да, экономикалык да аспектин ойлодук. Анан 1977-жылы туулган кара кулжалык классташтар өзүнчө бир демилге баштады. Жыл сайын каражат топтоп, гектар жерге бага эгип атат. Сон болуп атат, Мисалы, жолдун четине Лайтала деген айылга канчада гектар бага эгип койду. Өткөндө барып көрүп келдик, кадимкидей көгөрүптүр, бир 80-90% көгөрүптүр да. Ушул демилгеде сөзүңүз озут аябай жакшы болду да. Баягы 70-жылдар баштап койдуңуздар. Анан жыл болуп, азыр баягы социалдык маселелерди көбүн чечип атат да. 85, 82, 98 болду. Азыр ынтымактар көбөйүп кетпеди. Сен канча жыл туулгансың? 82. 82-лердин ынтымагы бар Кыргызстан боюнча. Ошо ынтымак десе эле бизде футбол ойномой, улак чапмай, же болбосо чай ичмей, аш жемей болуп бараткан да. Ооба. Ананча мынча бир той топур өткөзмөй. Бирок ошол нерсени бир жакшылыкка буралы дедик да. 77-лер баштадык. Анан Алай районунун 78-жылкыларына эстафетаны берсек, алар дагы жакшынакай бага эгиптир. Өткөн жылы биринчи Лайталага эктик. Андан кийин Нырсбай Абдыкадыровдун айылы бар го. Ошол жака барып тим эле бетегени, бетти көгөртүп, абдан бир жакшы бактар эгилбеди. Жалаң адамдардын акчасы. Мамлекеттен бир тыйын кеткен жок. Ошондой эле бир Капчыгай деген айыл өкмөтү бар. Ошон жерге дагы бир гектар жер. Ал жер такыр жер экен. Өткөндө барып келдик, мындай жакшы өнүгүп атыптыр. Көрдүңүзбү? Адамдар ушинтип ар бир муун, ар бир компания, ар бир адам, ар бир классташтар кыла берсе, Кыргызстан гүлдөп өнүгөт да. Анан мамлекеттин бир тыйыны кеткен жок. Эгер мамлекетке жүктөп кое турган болсоң, берсең эген, бербесең жок. Аны өзүң карап ал деген мамиле болот экен да. Демек бул мекенге да кызмат кылуу болот экен ага. Мекенге да кызмат кылуу. Азыр эми талашып атат. Акча топтоп, көчөт эксеңер, биздин айыл өкмөткө келип эгип кеткиле деген кадимкидей мындай запростор, тапшырыктар алына ала келе баштайт экен да. Ушул нерсени жайылтыш керек болуп атат. Агай, сонун нерселерди баштагансыздар да, Кудай берекелүү кылсын. Анан сиз да баргансыз, Кара Балтада индом бар. Бир барып зыярат кылып кеткенсиз. Анан майыптар анан ошол аларда жери бар экен. 2-5 гектар жери бар экен да. Анан сиз айткандай ушундай өткөндө жетекчиси айтып атат, демөөрчүлөр болуп калса биз дагы бакча кылсак деген идеялар бар экен да. Ошол жерде эле азыр ушул жерден эле элге кайрылбайлыбы? Кабаттин менде баягы М-банк дегенди алып жүрбөйт экен, болсо азыр эле айтып коймокмун. Ушул акча которуңуздар деп элечи. Абдулла Ташиевич дагы өзү маалыматы бар, АКШта ушул аракет кылып атат азыр. Мен кечээ эле сүйлөштүм, АКШта ошто экен. Ал да ушул тармакты аябай жакшы билет эмеспи? Көчөттөрдүн да мыктысын билет экен. Анан буюрса балким ушул кайрылам дегендер болсо биздин офиске ушу кайрылсаңыздар да болот. Балким 705 12 14 45 эми майыптар үйүк деп бекер айтылбайт. Кара Балтада абдан жакшы деп атат. Директордун аты ким эле? Темир Эралиев. Темир Эралиев деген мыкты жетекчиси бар, аны билем. Анан эми чындыгында мүмкүнчүлүгү чектелген бир адамды караш абдан кыйын да. Кээ бирлери зааракан кыла албайт, кээ бирлери дараканага бара албайт. Ошол жерде эми каражат деле чектелип бөлүнөт. Бир бага келип калса, ошону бир пайдаланып, кирешесин пайдаланса жакшы болмок да. Өрүк, ошол эле кайналы, шабдалы болсун, алма болсун.
керек болсо рационуна киргизмек ошол адамдардынчы жок эле дегенде. Айтор жакшы демилге экен. Муну биз депутаттарга да кайрылып келейин. Өткөн жылы депутаттардын эң алды 54 миңге чейин акча берди. 10 миңден беришти. Кыздарыбыз болсо 5 миңден беришти. Биздин депутаттар деле чындыгында класстык ишчилер көп да. Мындай кийин ойлоп калдым, көбүрөөк эле сурай бербей депчи. Мен 10 миң 5 миңден десем озман чыкканды берди да. Ошон үчүн ошондой бир чын ыклас менен берем дегендер толтур. Россиядан деле кат жазгандар бар да. Каяка акча отурсак болот. Биз бара албайбыз. Кыргызстанга бир бага келди, салымыбыз болсун депчи. Ошол энергияны, ошол ресурсту бир топтош керек болуп атат да. Топтоп пайдаланыш керек болуп атат. Кептин баары ошондо. Жакшы, анткени ошол Абдулла Ташич менен кечинде сүйлөштүм. Ага кичинде эфирге чакырайын деп атабыз, буюрса. Ага киши айтып атат, ошо бир көчөт отургузуп, баягы касканы көчөтү менен 1000 сом болот экен. Анан ал киши да барып көрүп кеткен, ал жакты барып көрүп, анан аябайында боору ооруптур да. Ал киши айтып атат, бул жерде бул көчөттөрдө отурсак, өзүн дагы башка ошол теги балдар үйүн, карлар үйүн да камсыз кылат мөмө менен деп атат да. Анан Кудай буйрса балким бүгүн темабыз да ошол. Баягы сиздер жасап аткан самал бул өтө чоң. Анан агай бүгүн бул ай ороз ай. Бул айда дагы ошол баягы эселеп сооптор берип турбайбы? Балким биз өтүп кетсек дагы эртең ошол көчөттөр куш жесе дагы сооп болот экен. Ушуга да токтолуп берсеңиз. Албетте. Мисалы, азыр сен багага баштасаң, көчөт отургуза баштасаң, анан кыямат кайым болуп атат, башталды деген кабар келсе, таштап коюп чуркап кетип калба дейт да, эгип кое бер дейт. Көрдүңүзбү, бул бага эгиштин канчалык маанилүү экендигин Алла Тааланын мамилеси жөнүндө болуп атпайбы бага эгишке каратачы. Ошого бир адам эгип атат дейт да, карып калган. Анан бирөө келип падыша сурайт дейт өтүп баратып. Жашыңыз өтүп эле калыптыр. Муну эккен менен сиз мунун раатын көрбөйсүз. Жемишин жебейсиз. Жөн эле койбойсузбу десе, бурдагылар эккендин жемишин мен жебедимби? Менин эккенди кийинкилер жейт да, ошолор үчүн эгип атам дептир да. Керемет сабак, Ушундай ыраазы болгондон кийин чөнтөгүндө бир биртке акчасы бар экен. Эми падышанын жанында биртке болбосо керек, көп эле алтыны болсо керек. 1 динар берет, 2 динар берет ошол заманда. Эми 1 динар, 2 динар азыркыча бир 100 доллардан болсо керек да. Анан алып алып туруп Кудайга шүгүрүп туруп эмне десе, элдин эккен көчөттөрү бир 1-2 жылда түшүн берет. Меники эгип атканда эле берип кой дептир да. Анан ушул сөзгө ушунчалык ыраазы болуп туруп дагы бир 6 динар берсе алып алып Кудайга шүгүр дептир. Эмне десе, элдики жылына бирден берет, меники 1 саатка жетпей 2 жолу берет дептир. Ошондо падыша кой кетип калайын. Бул ушундай акылман киши экен. Мунун сөздөрүн угуп отура берсем жанымда акчам калбай калгыдай деп кетип калган экен да. Ошол сыяктуу сен өзүң үчүн эгесиң. Анан айтат го, көзүң өткөндөн кийин сага бир сооп жетип туруш керек да. Анткени бу дүйнөдө эркиндик бар, бирок сурак жок. Калганыңды кыла бер, эч ким эчтеме сурабайт. Бирок акыретке барганда сурак бар, эркиндик жок. Ошондо бу дүйнөдө кылган амалдарыңдын берекеси сообу менен даражаң болот дейт да, же бейиште, же башка жагында депчи. Бейиште да даражалар бар. Ошон үчүн сен бир бак эксең, анан көзүң өтүп кетсе, аркаңда сен эккен бакты адамдар жеп атса, пайдаланып атса, муктаждар пайдаланып атса, чымчык конуп көлөкөлөп атса, курт кумурска көлөкөлөп атса, чымчыктар, канаттуулар келип андан кичине даам сызып атса, мисалы, азык кылып атса, ошонун баардыгын сообу барат экен да. Балким жанагы абаны тазаласа анын деле сообу болот. Анткени дарактын дагы бир чоң функциясы көмүр кычкыл газын өзүнө сиңирип, ошол эле мезгилде кычкылтекти бөлүп чыгарат деп бала кезде окубадык беле. Абаны тазалайт да. Ошон үчүн бул эң кымбат нерсе аба. Жанагы йоганы үйрөткөндөр айтат экен да, эмне үчүн йогада дем алуу маанилүү деп. Көрсө адам тамагы жок жашай берет экен бир 10 күнчө. Суусу жок жашайт экен бир 2-3 күнчө. Бирок абасы жок 5 миң жашай албайт экен да. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн абанын тазалыгына маани бербей атабыз. Азыр көптөгөн оорулар, көптөгөн проблемалар абанын булганганынан болуп атат да. Бул маселени ким чечет? Өзүбүз чечебиз. Кыргызстанга келип отурган бир гана бизбиз. Мен көрүп атам, мисалы, Туркия жылына миллиарддаган көчөт отургузуп атат. Миллион эмес, миллиарддаган. Азыр аэропортунан, Ататүрк аэропортунан Стамбулга оңгондон кийин шаарга барган жакты бир 30-40 километрдей бар го дейм. Ошол жака баратсаң, чытырман токой. Мен ойлодум эле бул табигый деп. Жок, өздөрү эгиптир да. Караңыз. Өздөрү эгиптир. Ошон үчүн биздин эмнебиз кем? Бул жер биздин мойнубузда аманат. Ошон үчүн какыр-такыр болуп турса деле өзүбүздүн эркибиз, күлдөтүп, бакша кылып койсок деле өзүбүздүн эркибиз. Жакшы агай, анан ошол таласка, Бакыята, Кара Бурагада сиз бир нече көчөттөрдө отурсуп турсуз. Анан ал жака атап коюштур. Кадырбек уулу Нуржигит отурган көчөт депчи. Ёлкалар бар экен, алмалар бар экен. Анан ошол баягы бул да мындай жаштарга да стимул болот экен, элге. Анан ошол көчөт отургузуунун дагы бир сырларын айтсаңыз.
Чындап эле рахмат, мен азыр өзүм экенин өзүм деле унутуп калыптырмын. Негизи бир салам айтып кой деди да. Ой, рахмат, ошол Роза гүлдөрдү отургузган экенсиз. атын атасаң куту сүйнөт деп коет. Ошол унутпай жүргөндөрүнө чоң рахмат. Негизи мынтет да, жакшы ишти жаса да унутуп кал деп айтылат да. Бирок өзүң бир жамандык кылсаң, аны унутпашың керек экен. Бирөөнүн жамандыгын унутушуң керек экен сага карата. Бирок бирөөнүн жакшылыгын унутпа дейт, өзүң кылган жакшылыкты унутуп кой дейт да. Эгер өзүң кылган жакшылыкты айтып жүрсөң, бул милдет кылуу менен барабар болот экен. Бир жакшы иш кылганда Алла Таалага жакындайсың, бирок ошону милдет кылып мактана баштасаң, кайра алыстап кетет экенсиң мурдагыдан дагычы. Ошон үчүн сен азыр айтып атсаң, мен эстеп атпайм, чындап эле Бакай атага барганбыз. Ошол жакта айыл өкмөтүнүн башчысы менен бирге атайын жер таап берген, отургузган элек. Анан атын атаса куту сүйнөт кылып эстеп жүргөндө чоң рахмат, өрнөк болсун. Бирок ушинтип эге бериш керек. Бирок эми эгиштин деле илими бар экен. Кайсыл бир дарактарды кар кетелек дегиш керек экен. Кайсыл бир дарактарды мисалы чөп чыгелек дегиш керек экен. Эң кечи мындай бир гүл ачылганча эгип калыш керек экен да. Болбосо жерди эле кабыл албайт экен, өнүгүп көчкө аябай кыйын экен. Убагын дегишти билиш керек экен, бул бир. Экинчиден мына Монголияда эле канча миллиард дарак отургузабыз деп атат. Аларда да бир генден талаалар эмеспи? Ооба. Бирок илимпоздордун жумушка тарттı да. Илимпоздор азыр иликтеп атат. Топурагы кандай дарактар өнүгүп кетет. Профессионалдар, кесипкөй илимпоздордо алардык ушул жумушту берди. Алар чет өлкөдөн кандай көчөттөрдү алып келсек болот. Бизде ушул кандай ушул маселе? Ошон үчүн биз өткөндө жыйынга Илимдер академиясынын илимпоздорду да чакырдык, анан агрардык академия, алардан да чакырдык. Бизде илим менен бизнестин байланышы болбой атат. Негизи бүт дүйнөдө бизнес илимге адегенде тапшырма берет. Адимкиде буйрук тапшырык берет да. Алар иликтеп бергенден кийин иш жеңил кетет, туура болот. А биз болсо азыр билбей туруп эле Кыргызстан топурагына өспөй турган бир өсүмдүктөрдү чет өлкөдөн алып кетсек банкрот. Азыр чет өлкөдөн оңойлук менен акча келбейт да, баягында билесизби? Жанагы Бишкектин түштүк магистралинин четине деп 9000ден көчөт алганда биз күлдүк эле. Ооба. Жеп атат, ичип атат. Чындап эле ушундай кымбат экен да. 9000дик көчөттөр экен ошолор. Азыр мен ыраазы эле болуп атам, анткени байкасаңыз, ошол түштүк магистралдын эки чети кадимкидей сонун дарактарга андай кооз болуп калды да. Ошон үчүн буга илимпоздордун салымы аябай керек. Ошол жагын иштеп берсе болот эле биздин илимпоздор. Жакшы, анан мынакей ушул жашыл Кыргызстанды атабыз буюрса, келечекте ушул темпте кете берсек, 10-15-20 жылда Кыргызстанды кандай көрсөк болот? Билесизби, азыр Кыргызстандын ашып барса бир 6-7% токой да. Биз ушундай бир максат коелу, жок дегенде бир 30-40%га жеткизишибиз керек. Биздин муун. А кийинки муун керек болсо 70-80-90%га жеткирсин. Бирок бир деген айтайынбы? Парадокс деп коет. Кыргыздарда мал чарбачылыгы аябай өнүккөн. А мал чарбачылыгы менен көгөртүү иши, бак эгишүү бири-бирине мындай душман экен да, мындай айтканда. Анткени өткөндө мен Америкага барып келдим. Америкада бир кыргыз келин, азамат кыргыз кыз экен. Ошол кадимкидей мал багат экен. Ошону адал жол менен союп бизнес кылып атыптыр. Аябай бизнес гүлдөп бараткан мезгилде бир букасы чыгып кетти да сарайдан. 2-3 күн жоголуптур. Ошо 2-3 күндүн ар бир күнүнө канча да миңден доллардан штраф төлөптүр да. Эмнеге билесизби? Анткени сенин букаң чыкты дагы дейт, бирөөнүн эккен буудайынан жеди дейт, бирөөнүн багын кыйратты. Чыгып кеткен эле бул зыян болот экен да. Ошон үчүн мал караганда дагы бирөөлөрдүн бир эмгегине, дыйканчылыгына, багбанчылыгына кыянаттык болбосо экен деп бир жоопкерчилик болсо жакшы болот эле. Бизде андай жоопкерчилик жок мыйзам боюнча. Бирөөнүн көчөтүн малы барып жеп кое турган болсо, ага эч ким жооп бербейт. Бирок ошо малынан коруйм деп, малына зыян тийип калса, тигил багбан жооп берип калат да. Ушундай бир парадоксалдуу жагдай. Ошон үчүн бири-бирибизди колдоп, бири-бирибизди түшүнүп, бири-бирибизди аяп иштебесек, кээде көгөртүү ишине мындай мал чарбачылыгы зыян тийип калып атат да. Жакшы, анан мынакей чычырканак дедиңиз, бул ошондо канча жылда түшүм алат тагы? Мен өзү чындыгында багбан эмесмин. Мисалы Абдулла Ташиев багбанчылыкка алек болуп жүрөт. Мен билгенден Улан Нарматов деген мына Сузактык агабыз бар, ал да жакшы багбан. Ушундай жерлерде мыкты багбандар бар да. Ошолор билет болуш керек. Азамат ошол Саруулук жигит, ал дагы мыкты багбан. Бирок бул бир 2-3 жылда кирип калса түшүмгө, анан барабай чартактап болгондо да баягындай бир чоң түшүмдөр болот экен. Аларды заказ берип, тапшырык берип, Кыргызстанга келип алып кете тургандар четтен чыгат дейт. Кудай буйрса. А биздин жер Чычырканак аябай ыңгайлуу турбайбы, биздин география. Ушул Жалал Абадка дагы, Таш көмүр тарапка дагы канча гектарга көчөт отургузсуздар, бул кандай болуп атат? Эми жер керек экен, азыр билесизби, кыяматтын белгиси деп жерлердин баардыгын тосуп алыптыр. Кече бир фонд менен ушул көгөртүү ишин баштайлы деп жер сурасак, жер жок.
Бир тоонун бетин берип турат. Тоонун бетине кантип суу чыгарасың? Жерлерди ээлеп алган да, ээлеп алган. Мурда жайлоолор кенен кесир болот эле билесиз. Аттарды минип алып жүрө берчүбүз, аяка чапкылап, буяка чапкылап, чаба албайсың. Бүт тосуп алган. Тосуп алган, ээлеп алган. Эми тосуп алганга жараша ушул агартып көгөртүшүндө мойнал жакшы болот эле адамдарчы. Ошон үчүн эгерде жер табыла турган болсо, мына биз тостук деп, анда укуш эле болмок. Бирок жалал абадта бир нерсени айтып берейин. Биздин Мамасадыков Замирбек деген депутатыбыз бар. Ооба. Ошол абдан өрнөктүү иш кылды да. Өрнөктүү иш кылганда кандай кылды? Мындай топурагы кара, өсүмдүк оңой өсө турган жерлерге бак эгиш оңой эле, көгөртүш оңой эле. Ал же жайыт эмес, кунары төмөн жерлер бар, же чөп өспөйт, же жайыт эмес, же бир суусу жок, же бир бак өспөгөн жерлер бар эмеспи, жарымчы. Ооба. Ошондой жерден, эгер адашпай турган болсом, канча гектар жерди, мен 100 гектар жерди тосуп, 60 миң бак отургузбадыбы? 60 миң бакты, эми спонсорлорду тапты, гранттарды алды, адамдарды мобилизация кылды. Эми ошонун ичин бөлүп берип коюптур баягы турмуш орлорго, жаш үй бүлөлөргө, мисалы көп балалууларга. Ошолор карайт дагы экен, алган түшүмүн сатып, көрдүңүз, бул экономикалык да маселе да, жарлыктан чыгуунун жолу болуп атат. 60 миң бак эгерти, анан суу чыгарды, азыр кадимкидей көгөрүп баратат. Бир өткөндө дрон менен мурдагы кезин тартыптыр, анан азыркы кезин тартса, мындай гүлдөгөн жер болуп атат да. Ошол өрнөктү алышыбыз керек бардыгыбыз. Болгону ушунун баардыгына бир $500 миллион акча кетиптир. Ошол үчүн өткөндө бир грант алып атабыз деп Бишкек шаарынын мэринин орун басары сүйлөп өтүп, канча десе $7 миллион көгөртүүгө. Мен айтам, $7 миллион Бишкекте жунгуле кылып ийсең болот. Ооба. Биз баягы келген акчаларды кээде торт бөлгөндөй жеп алабы деп ойлоп кетем, дайым кечирип койсун эгер туура эмес айтып атсам, же бир пицца бөлгөндөйчү. Ар бир тыйын бул аманат. Акыретте сурагы болот. Сурагы бул дүйнөдө болот, акыретте да болот. Бул дүйнөдө ГКМБ менен Ген прокуратура сурайт. Эсеп палатасы сурайт. Тияка барганда буларды алдап кетсең болот, мындай сүйлөшүп алсаң болот, бирок тияктан да мүмкүнчүлүк жок да. Ошон үчүн рызкыбыз адалдан болсун, анан келген аманатка, билесиз да, аманатка кыянат кылсаң башыңа балекет келет. Бул бир, жалган сүйлөсөң башыңа балекет болот. Бул эки, үчүнчүдөн жаман кулк мүнөздүү болсоң, анан арам жесең, ушунун баардыгы башка балекет. Ошол акчаларды чындап жакшыландырууга иштетсек, чындап эле Бишкек жунгуле болуп калат. Кудай буйрса. Анан ошо аманат деп кеттиңиз, ошол аманат мектебин ачкансыздар. Биздин бир 5 мүнөттөй убактыбыз бар экен, агай. Бул мына сонун нерселер айтып кетпедиңизби эми? Бул 25 мүнөттүн ичинде бул Жашыл Кыргызстан үчүн айтыш оңой эмес. Киришүү кылдык окшойбуз. Эми аманат мектеби деле ушул келечекте бир мамлекетчилдердин мектебин ачтык да. Мамлекетчил бол дедик. Сен бир партияга иштебе, бир саясатчыга иштебе, мамлекетиңе иштеп бер. Анткени мамлекетиң бирөө эле да. Жүрөгүң бирөө, атаң бирөө, апаң бирөө, өмүрүң бирөө, мамлекетиң бирөө. Ошон үчүн мамлекетке жанын берген Чолпунбай Төлөбердиевке окшогон, Дүйшөнкул Шопокко окшогон баатырларыбыз баатыр аталып жүрөт да, Манас атабыз сыяктуулар. Ошон үчүн мен айтат элем, аманат мектебине дагы ушул тапшырманы коебуз, бак эккиле деп. Анткени жакшыдан бак калат, жамандан жүрөккө так калат деп баштадык. Ушул макал менен баштадык эле, ушул макал менен бүтүрөлү. Ар бирибиздин аркабызда бак калсын, ар бирибиздин аркабызда жакшы ат калсын. Менин тилегим ушул. Жакшы агай. Убакыт бөлүп келгениңиз үчүн Кудайым ыраазы болсун, орозоңуз кабыл болсун. Амин. Эми бул айда өзү дуалар, тилектер, баталар кабыл болот дейт. Биз ушул ар бир келген коноктордун ушул жакшы тилектерин, батасын алып атабыз. Бир эл журтуңузга бата бериңиз. Алла канча эле. Эми жол жобосу бар экен, батада биринчи жаратканга мактоолорду айтыш керек экен, пайгамбар саллаллаху алейхи айтыш керек экен. Алхамдулиллахи раббил аламин вал акибату лил муттакин. Вассалату вассаламу аля расулихи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Бардык мактоолор бир гана жаратканга болсун. Салам салаваттар сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга болсун. Жараткан сага гана сыйынабыз, сенен гана жардам сурайбыз, сага гана ишенебиз. Бүткүл жакшылык өзүңдөн, бүткүл сынооду өзүңдөн, сыноодон ийгилик менен өтөлү. Адам деген атка татыктуу бололу. Жүрөгүбүзгө иман бер, жүзүбүзгө нур бер. Арабызга ынтымак бер, Кыргызстаныбызды колдо, коргоо, жолдо. Элибиздин экинүү даражасын бийик кыл. Кийинки муундарыбызды бизден да билимдүү, бизден да бийик, бизден да имандуу, бизден да жөндөмдүү кыл Аллах таалам. Эң бир мыкты ата болуш насип эт, эң бир мыкты ул болуш насип эт, эң бир мыкты жаран болуш насип эт Аллах таалам. Өзүңө жакшы кул бололу, пайгамбар алейхисаламга жакшы үммөт бололу. Өлүм алдында тобо насип эт, өлүмдөн кийин бизге Кудайым кечирим насип эт, акыретте жаныбызды бейишке түшүр. Бирибизге жакшылыгыбыз тийсин, жамандыгыбыз тийбесин. Бирибиздин көңүлүбүздү көтөрөлү, көңүлүбүздү чөгөрбөйлү, аркабыздан жакшы сүйлөйлү. Бул колдон келбесе жок дегенде жаман сүйлөбөйлү. Адамдардын арасын бириктирели. Бул колдон келбесе жок дегенде бөлбөйлү, жарбайлы. Кудайым Кыргызстаныбызга оомат бер, адамзатка тынччылык бер, дүйнөдөгү согуштарды токтотуп бер. Укум тукумубузду берекелүү, ооматтуу, дөөлөттүү кыл. Ишибизге, убактыбызга, рызкыбызга береке бер. Өзүң колдо, өзүң корго, өзүң жолдо. Эч кимге кар кылба, зар кылба, кор кылба. Сага гана сыйнап, сенен гана жардам сурайбыз. Рызкыбызды
берекелүү, мол кыл, бирахметкер. Жараткан разы болсун. Ишиңизде рахмат. ийгилик болсун, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бизге бөлүнгөн убакытта соңуна келди. Кыргызстаныбыз гүлдөп өскөн жашыл Кыргызстан болсун. Бардыгыбыз ошол Кыргызстанга салым кошолу. 1ден, 3дөн, 10дон, 100дөн көчөттөрдү отургузуп, Кудай буйрса, Кыргызстаныбызга салым кошуп, сооп алалы. Кийинки ободон амандашканга чейин Аллах Тааланын саламы, тынчтыгы, берекеси сиздер менен болсун.